Иран мамлекетіндегі негізгі дин бұл ислам диніне кірген шиит деген ағым. Шиит деген өзінше шиизм деп қояды. Негізгі дүние жүзінде бір 90%-тан ашық динчілер, ислам диніне кіргендердің көбі бұл сунниттер. Қалғаны шиит, хариджит, исмаилиттер. Екіншіден, Иран менен араб өлкөлерінің ортасында динди негізінде қарама-қайшылықтар болып келген. Үшіншіден, Иран Персия болып тұрғанда көптеген мындай басымдылық араб өлкөлеріне жасап қойған. Төртіншіден, Иран менен араб өлкөлерінің ортасында нефть бойынша атаандаштық дагы болса бар. Нефть, газ атаандаштық бар. Екінші себебі Катар, Кувейт, Бахрейн, Аман, ошол өлкөлөрдүн Арабский Эмираты, ошол өлкөлөрдүн бардыгына Америка, Англиянын таасири абдан жогорку деңгээлде. Экономикасына дагы, андан тышкары алардын ошол жактагы жайгашкан базасы, Катарда мисалы үчүн Американын 7-чи флоту турат, 5000-10 миңге жакын кишилер. Ошолордун таасири дагы абдан чоң. Идеология жагынан, экономика жагынан алар таасир берип тургандан кийин Ирандын акыркы убактагы өзгөчөлөнүп, акыркы убактагы карама-каршылыгы албетте буларга тескери таасир берет. Төртүнчүдөн, Лига арабских государств бар. Ошол арабский мамлекеттердин бардыгы көп учурда акыркы убакта болуп өткөн окуяларга байланыштуу, өзгөчө мына Йеменде болгон окуя хуситтерге жардам берип атты ирандар. Ал жерде арабтар дагы согушуп атышкан, мурдун болуп кеткен окуя. Ошолордун баарын эске салсак, албетте араб өлкөлөрү менен Ирандын ортосундагы атаандаштык карама-каршылыктар буга чейин да болуп келген. Ушундай жагдайды батыш өлкөлөрүнүн, өзгөчө Англиянын, Американын атайын кызматтарынын, мына массалык маалымат каражаттарынын идеологиясы негизинде көп учурда ушундай мамиле түзүлүп калган. Биримдик жок болгондон кийин бири-бирине атаандаш карама-каршылык каяктагы Израилгалар кол көтөрүп алат. Үчүнчүдөн, Израилдин өзү кичинекей мамлекет болгону менен технологиясы, военный техника, оборудование, экономикасы жогору деңгээлде да. Ошон үчүн бул кыйынчылыктарды жаратып коет. Анан Америка турат артында. Албетте, Америка, Англия турат артында. Ал эми араб өлкөлөрүнүн ортосунда биримдик жок.